Рахмат кесиптеш, саламатсыздарбы? Ош шаарында биринчи жолу сыналгы чыгарыла баштады. Кытай өндүрүшү тарабынан түптөлгөн ишканада күнүнө 40 дюймдук сыналгыдан 100-120 данасы чогултулат. Мындан сырткары кир жуучу машиналарда ушул жерден чыгарылып, Кыргызстандын аты менен чет өлкөгө экспортталат. Оштогу өндүрүш тармагын абалы кабарчыбыздын материалында. 102 сантиметрлүү бул сыналгылар Оштон чыгарыла баштады. Телевизордун негизги тетиктери Кытайдан алынып, топтоштуруу жумушу ушул жерде жүргүзүлөт. Азыр сыноо иретинде алгачкы партиясы лабораторияга жөнөтүлдү. Эгер биздин ишкана толук кандуу иштей баштаса, күнүнө 100-120 даана сыналгы чыгарабыз. Бул телевизорлордо санариптик берүүнү көрсөтүүчү тюнер орнотулуп, Кыргызстанда чыгарылган деген эн белги менен сатыкка чыгат. Мындан тышкары Кыргыз-Кытай биргелешкен ишканасында 1 жылдан бери кир жугуч машинанын 5 түрү чыгарылууда. Даяр болгон товар түз эле чет өлкөгө экспорттолот. 70% кир жугуч машина тетиктери Кыргызстандын ичинде биздин завод. Калганы Кытайдан келет. 85-90% готовый продукция Өзбекстанга кетет. Калган товар Карасуу, Ош, Бишкекке кетет. Мында жалпы 25 жумушчу эмгектенет. Алардын баары жергиликтүүлөр. Жумуш берүүчүлөр башында атайын адистердин жардамы менен баарын окутуудан өткөрүшкөн. Өзүнүн жумуштарын бөлүштүрүп берген. Аларга карап биз ошо мугалимден үйрөнгөнбүз. 20 күн ичинде толук үйрөнүп бүттүк. 1 декабрдан баштап биз иштей баштадык. Ошол күндөн баштап уже иштеп келип атабыз. Айлык жакшы эле. Бекер жүргөндөн көрө өзүбүзгө жетет. Учурда Ош шаарында өндүрүш тармагын кеңейтүүгө өзгөчө басым жасалууда. Өткөн жылга салыштырмалуу товар өндүрүү көлөмү кыйла өскөнү байкалган. Жалпы 23 миңге жакын орто жана чакан өндүрүш ишканалары иштеп жатат. Быйыл биз 6 айдын жыйынтыгы менен Ош шаарыбызга 1 миллиард 642 миллион сомдук продукция чыгардык. Бул өткөн жыл 2014 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу физикалык көлөмүнүн индекси 111,1%. Өсүш болду. Башка айтканда 200 миллион сом тегерегинде биз өткөн жылга салыштырмалуу көп продукция өндүрүп чыгардык. Өндүрүш тармагына акчаны салгысы келгендер көп. Алардын басымдуу бөлүгү чет элдик инвесторлор. Мындан улам аларга бизнес үчүн жагымдуу шарт түзүп берүү үчүн ыксыз текшерүүлөрдү азайтуу багытында ишти күчөтүү керек дешет ишкерлер. Авазбек Айтиев, Шаршен Шайымкулов, Коомдук 1 канал, Ош шаары.